Bismillahirrahmanirrahim. Erimdүү, ырайымдуу жараткан Алланын аты менен баштамакчымын. Алла Тааланын жакшылыгы ар дайым биз менен болгон болсун. Аллага мактоолор, даңктоолор, шүгүрлөр болсун. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Кол алдымдагы китеп бул өтө баалуу эмгектердин бири. Ал-Хадиятул Алаия деп Шейх Мухаммед Ибн Абидин рахимахуллах Ханафи мазхабтагы акыркы доордогу мыкты чыгаан аалым келген. Бүт Ханафи мазхабын электен өткөрүп, редакциялап, ал кишинин мына сол жакта турат 25 томдук китеп Хашият Ибн Абидин Роддул Мухтар китебинде кайсыл сөзгө фатва берилсе, көпчүлүк аалымдарыбыз мына ошого басым коюлат деп баса белгилешет. Атүгүл умра сапарына барганда чубак устазыбыздын устазы Шейх Торик Сардарали хафизахулла устазыбыз дагы ошол Ибн Абидинде кайсыл маселеге басым коюлса, көбүнесе мына ошол нерсе туура деп кабылданат деп ал кишинин да бир эскерип өткөн жөнү бар. Чубак устазыбыз дагы сабак берген маалында ушул нерсени негиздеп айтып кетет. Мына ошол сөз кылган атактуу белгилүү Ибн Абидин Шейх рахимахуллахтын уулу Аш-Шейх Ал-Аллама Алауддин алмаса онан алыс түшпөйт экен, ал кишинин уулу дагы чоң аалым болгон. Мына ушул кишинин белек деп Аладан берилген белекте өзүнүн атынан аталган фик китеби бар. Мына ошол китептен азыр өтө бир көптөн бери кайталанып келе жаткан суроого жооп берип кетмекчибиз. Үй бүлөнүн алкагында баягындай келишпестиктер, пикир келишпестиктер, ар кандай чыр чатак ырбап отуруп, анан мына ушул көп аялдуулук маселесинде ортосундагы адилеттүүлүк маселе кандай чечилиш керек? Анан улуу нерседе уят жок, сиз эфирде жооп бериңизчи деп бир 10га жакын суроолор келип калды. Мен башында көңүл бурбадым эле, уят нерсе сакталсын деп. Ошол көп аялдуулук болгондо түгүл акыйкат нерсе экен. Кээ бир суроолор туура түшүнүш керек. Ошол төшөк маселесиндеги акылларга чейин тактааны айтып бербесеңиз түшүнбөстүк болуп калып атат. Эркек тараптан дагы, аял заты тарабынан дагы деген маселе бар. Мына ушул Хадиятул Алаия китебинде Ал-Адлу бейна заужат көп аялдуулук маселесинде адилеттүү болуу маселесин айтып берели. Биз азыр эч кандай законду башканы бузуп аткан жокпуз. Шариаттагы маселени айтып эскертип атабыз. Лау хафа ар-раджулу алла яъдила бейна ан-ниса, эркек адам аялдардын ортосунда адилеттүү болууга эрки жетпесе, корксо ал нерседен, анда яхрум алейха ятазавважа аксара мин вахидатин. Бирден көп аялга үйлөнүүсү, көп аялдуулукка кадам таштоосу уруксат эмес, арам болот деп атат. Анык көзү жетип билсе, мен ооп кетем бирөөсүнө жакшы карай албай калам десе. Ва яджибу алейха яъдила бейна нисаихи. Көп аялдуулукта шариатта 4 аялга чейин кайсыл маселелерге мындай бир адилеттүү болуш керек. Кайсыл маселелердин ортосунда адилеттүүлүк каралыш керек. Биринчи биттасуяти фил малбус. Кийим кечекте бардыгына бирдей караш керек болот. Экинчи вал маъкул, тамак аш маселесинде, вал машруб, тамак аш баягы суусундук маселесинде, тамак аш муктаждыкта. Үчүнчүсү ва сукна, турак жайда. Турак жай. Мындайча айтканда, башпаанек боло турган турак жай маселесинде. Үй өзүнүн жеке үйү болбосо дагы, үйгө жашоого ыңгайлуу, жанагындай керектүү ижарага батирге алган болсо да, ошо турак жай менен камсыздаш керек. Эгер бул инистава халухунна, ошо келинчек жубайларынын, колуктуларынын бардыгын абалы бирдей болсо, гинан бардыгы тең бай болсо, ау факрон же бардыгы тең кедей болсо, анда бирдей шарт. Анан бирөө бай, бирөө кедей болсо, мунун ылдыйжанында хашасында алып келип атат, анда ошо шартка жараша байын байдай, кедейин кедей дейт. Кээ бир аалымдарыбыз айткан, жок, ал жерде аялдардын эмес, эркектин абалына каралат деп. Канткен учурда дагы аларды нараазычылыкка жетелебей тургандай кылып, бул турак жай менен экономикалык жагындагы жакшы камсыздап бериш керек. Анан бул бардыгын нафака деп коебуз. Кийим кечек, тамак аш, суусундуктар, анан турак жай, бул нафака маселесинде. Экинчи бул аялга эң зарыл маселе фил байтута. Фил байтута деген түнкүсүн барып жанында караан болуп, эч тутуп караан болуп жанына барып түнөө. Жанына ортуну. Ва-сиххату мутлакан дейт. Мындайча айтканда, ден соолук бар болуп турабы, ооруп калабы, ошол бардыгында тең, ден соолугу бар болуп турган учурда да, ооруп калган учурда дагы жанагындай баарына барып бирдей түнөп туруш керек. Мисалы, биринчи аялы ден соолукта болсо, дайыма ошонкунда болуп, экинчиси ооруп жатат, мен барбайм ага деп оорусунчултоо кылып барбай койсо, адилеттүүлүктөн тайган болот, калыстыктын кылыгы ишайган болот, Кудайдын астында күнөөкөр болот. Ла фил мужамаа. Демек, ал эми улуу сөздө уят жок. Сиздер бир канча ирет сурадыңыздар, 10га жакын суроолор келип түштү. Сөзсүз жооп берип коюңузчу атайын түз эфирге деп.
түнкүсүн барып мамиле аял менен эркектин ортосунда мен кагаз куруп айтайын, мамиледе ал адилеттүүлүк шарт эмес. Ал адамдын ошол ден соолугуна, ал берки аял заттын көңүлүн тапканына каралат. Бирок мамиле болбосо да түнкүсүн кезек менен барып 3 күндөнбү 4 күндөнбү бөлүнөт, ал шариятта кирет. Ошол барып бирдей түнөш керек болот. Кел махаббати сүйүү маселеси сыяктуу. Сүйүү маселеси менен төшөк маселесинде адилеттүүлүккө колдон келишинче тырыш керек, бирок ал нерселер ал бир сырткы адилеттүүлүк болуш керек. Сүйүү кайсы бирөөнө көбүрөөк болушу мүмкүн, азыраак болушу мүмкүн. Берки төшөк маселесинде да бул ден соолук башка жагына каралат, бирок ошондо дагы тырыш керек болот. Бал юстахаббу тасвияту фи жамил истимтаат дейт. Минал ват вал кублати, колдон келишинче ошо аял менен эркектин маселесинде атүгүл бетинен өөп коюу маселесинде дагы баардык мындай ырахат тартуулоодо сүйүү маселесинде колдон келишинче адилеттүү болуш бул мустахаб болот деп атат. Ал эми сүйүү, жүрөккө болгон сүйүү ал бирөөгө өзгөчө берилет, бирок ошол бирөөнү ашыкча артык жакшы көргөнүн алардын бетине салып айтып отурбаш керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде де келет. Аял затын ушунчалык адилеттүү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламчалык эч ким адилеттүү боло албайт. Ал-Ахкаму шар'ия фил ахвали шахсия китебинде 5 томдук Шейх Мухаммад Кадри Баша рахимахуллахта бул хадисти алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тахаждка туруп дуа кылат эле: Аллахумма хада qasmi фима амлик фала талимни фима ла амлик. Яни фи амрил махабба. Аллахым, колдон келишинче мына турак жай, кийим кечек, нафака маселесинде ушунчалык тегиз адилеттүү болуп жатам, бирок менин эрким жетпеген, мындайча айтканда мени ээлик кылбаган нерседе мени жемелебегин дейт. Ал сүйүү маселеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баардык аял затын жакшы көргөн, бирок алардын ичинен өзгөчө сүйүүсү, мээрими Хадижа энебизге, Айша энебизге берилген. Бул ата-энелердин балдарын баардыгын жакшы көрөт, бирок өзгөчө бирөө көзүнө сүйкүмдүү болуп турат, бирок ошону башка балдардын астында бирөөнү артыкча жакшы көргөнү сиз менен бизге, мусулман адамдарга, ата-энеге бир баланы ашыкча жакшы көргөнү башканын бетине былчыйтып басып, мен сени көбүрөөк жакшы көрөм деп айтса, ушул жерден адилеттүүлүктөн таят. Ал ички жүрөктө гана сакталыш керек. Ал эми мамиледе, мындай сырткы мамиледе баардыгына бирдей болуш керек. Бул дагы ошондой. Жүрөктө бирөөнү жакшы көргөнү менен, мисалы, биринчи келинчегин жакшы көрсө, экинчисин аны барып шылдыңдап, мазактап, аны мындай бир кортутуп, аны бетине уруп айтыш шарт эмес. Ал күнөөкөр болот, кайра адилеттүүлүктөн таят. Вакада бул маселеси келди. Андан кийин ваяскуту хакку заужат бимарат фил када дейт. Сот, ислам сотунун өкүмү болсо, соттун астында аял кишиге бир ирет жакындык кылган болсо, төшөк маселесинде казы сотко аял киши даттанып бара албайт экен. Бир эле жолу болду, мен акымды бербей атат деп. Бир ирет барса, ошо аялдын акысын өтөгөн болот соттун астында. Амма фиддияналын Кудайдын астында чыныгы таквачылыкта фаяджибу фи хакки алла ятуркаха ахьянан арасында акысын эркек адам аялдын акысын берип туруш керек, адал жол менен кумарын кандырып туруш керек. Антпесе бул сиздер катуу сураган үчүн, зарылчылык үчүн айтып атабыз, а бул болсо бул маселе китеп бетинде калат эле. Абдан көп сураныч келип калыптыр, топтолуп суроолор. Анткени аял киши зинага кетип калбасын, башка эркекти көксөп калбасын дейт. Вакаддару фил фатх дейт. Ханафи мазхабта аты чыккан чоң алымдардын бири Ал-Мухаққиқ тақот Ал-Аллама Камал ибн Хумам рахимахуллах Фатхул Кадирде изилдеп бахс кылып отуруп, алла яблуга 4 ашур, колдон келсе, мүмкүнчүлүк болуп турса 4 айдан баягында көбөйтүп ийбесин дейт. 4 айда жок дегенде бир ирет, бул эң аз дегенде ошо жакындык маселесини кылсын. Бир жакындык мамиле менен экинчи мамиленин ортосу 4 айдан колдон келсе ашып кетпесин. Эле бир идоха, бир гана аял ыраазы болсо, акысын түшүрсө бейланда дейт. Ва тайиби нафсиха ва табат нафсуха бихи дейт. Аял киши ыраазы болуп, мисалы күйөөсү мигрант болуп жумушка кетсе, окууга кетсе, аял ыраазы болсо бир жөн, ал эми мүмкүнчүлүк болуп турса, эркек адам 4 айдан ашырбаганы жакшы болот деп атат. Акыркы маселе ва яхрум алейхи вату заужатихи. Өзүнүн жубайына баягы төшөк маселеси, жакындык маселеге барган арам болот. Качан изаканат ла тутиқулат, аял киши кайсы бир себептерден улам ал нерсеге даяр болбой атса, күйөөсү мажбурлап, жана хадистерде айтып алып келип мажбурлаган туура эмес болуп калат. Вала татахаммалу, аялдын күчү жетпей, ва тадаррару бихи, ошол төшөк маселесинен катуу зарар, зыян чегип атса, ал учурларда эркек оңтойлуу учурду күтүп, дарылатып, качан ошол нерсеге даяр болгон күчү. Мисалы кандай лиси бар, өтө жаш болсо деп атат. Аулихизар өтө арык болуп калса, аудофе аял киши өтө алсыз ооруп турган болсо, ал учурда эркек түшүнүш керек. Баягы тандырда болсо дагы эркек чакырганда келиш керек. Хадис туура эле айтылган, бирок аны туура эмес түшүнүп, мына фикта бүткүл хадистерди ордоруна салып берет биздин алымдарыбыз. Аял киши ооруп турса, аны биринчи дарылатыш керек.
ал мал эмес барып баса калгандай. Ал көңүлүн көңүлүн мындай бир ойготуш керек, сезимин ойготуш керек. Ошол нерсеге баруудан алдын жакшынакай бир сөзү менен баштап белек тартуулап колдон келишинче аялдын дагы ден соолугуна караш керек. Же болбосо ал эки бар алатики, эми муну мен кагаз короп котороюн. Эми кээ бир эркектиги табияттан өтө мындай бир аялды катуу кыйнап кое турган болсо, ал учурда дагы карап көрүлөт деп атат. Аялга зыян келип, ооруп калбагандай, эртең ошол аркылуу чоң зыян келип, мисалы бир олуттуу бир зарар келип калбай тургандай болуш керек дейт. Мынакей сиздерден суралган зарыл суроого Ал-Хадиятул Алайя китебинен жооп берилди. Эң негизгиси баардыгыбыз Кудайдан коркушубуз керек, адилеттүү болушубуз керек. Анан жөн эле төшөк рахатын ойлоп, ал нерсеге барып алган менен эртең аял затын убалы кимге? Андай учурда адилеттүүлүктөн корко турган болсо, Чубак устазыбыз айткандай, бир аялдын этегин кармап эле жакшынакай жашаганга жетпейт ал учурда. Жон тери калың болуш керек. Бул жерде эч бир нерсе күндөө эмес, шариятта ачык баяндоо гана. Аллах таала адаштырбасын, үй бүлөлөр ыдырабасын. Талак суроо, талак берүү себепсиз, жөнсүз талак берилип, талак суралып отуруп, тирүү жетимдер көбөйүп, мамлекетибиз артка кетпесин. Үй бүлө канчалык бекем болсо, мамлекетибиз ошончолук бекем. Мамлекеттер бекем болгон сайын мусулман өлкөлөр, мусулман үммөт ошончолук бекем. Дүйнө жүзүндө өзү ажырашуу аз болсун, куштун уясы дагы бузулбасын, имандар соолубасын, үмүттөр акталсын, ата бабалардан уланып келаткан шариатка туура келген нарк населдерибиз баркталсын, шарият урматталсын. Кудай таалам баарыбыздан ыраазы болсун.